Саламатсыздарбы жалпы Факт KG YouTube каналының көрермандары. Біз бүгін тағдырдың сыноосуна сынып қалбай, құлағы ұқпай қалса дағы, бұты начар басып қалса дағы, өзін спорт жаатынан көрсөтө алған дегеніңіз қол күрөш бойынша Азия чемпиондығына, ал эми Кыргызстан бойынша бир нече сынактарда алтын медальдарды алып келаткан Эрлан мырзаныкына келдик. Азыр алдыда аны менен маектешип, анын кыялдары тууралуу, анын жетишкендиктери тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы Эрлан мырза, кайсы жердин уулу болосуз, канча жаштасыз, өзүңүз тууралуу кенен айтып берсеңиз. Саламатчылык. Нарына болосу Кочкор району Мантыш деген айлам болом. Көк жарды өзүнчө дөң жакка чыгып кеткен жер болом, ата көк жар өзүнчө болот. Бир эле айыл болот. Өзүм бул жерде квартирада жалгыз турам. Бул жерде кошуналар бар. Кошуналар мени көзөмөлгө алып турушат. Кулак укпагандыктан ток андай фондайлар жарылып кетип бир нерсе болуп калбасын деп ар дайым көзөмөлгө алып турушат. Ары күндүзгү убакытым ошол кечке чейин жумушта болгондуктан үйдө көп боло бербейм. Бул жерге только укташ үчүн эле келип өсөм. Үйдө болушум дээрлик кыйын. Ата энем тууралуу айтсам, мен 7 айга толгондо ажырашып кетишкен экен, себептерин деле жакшы биле бербейм. Алар ажырашкандан кийинки жашоо чоң апамдын колунда өскөм. Атам 7 жашында келип ошондон кийин атам карап баштады. Атамдын каза болгонуна быйыл 6 жылдан ашып калды. Андан бери турмуш өзүм менен өзүм болуп келе жатам. Эрлан мырза мындан 11 жыл мурда тамдан кулап кетип, угуусу жана басуусу начарлап кеткен. Алгач басышым такыр жок болгондуктан эки кол менен басчумун. Ал кезде өкмөттөн дээрлик колеска деген нерселер берилчү эмес. Ошол колесканы берилгени деле жакшы болгонбу деп ойлоп коем. Аракет кылып отуруп таяк менен басканга өттүм. Мурун залга келгенге чейин бир күндө 3 же 5 жолу чалынып жыгылган учурларым болчу. Эми чалынып жыгылган учурдагы реакцияларды айтпай эле коеюн. Кээ бирлери келип тургузуп жардам берип коет, кээ бирлери аңырайып карап турган учурлар болот. Залга келгенден кийин дээрлик ошол нерселер жоголду. Анда санда келе бир күндө бир жолу ар нерсени эмедешип кол күрөш, ал нерсени алдырып бербейм. Мисалы, мен өзүмдү канчалык күчтүү деп элестеткенимде деле, мисалы, канча тренировка кылып, канчалык оор көтөргөн күнүмдө деле, мисалы, ар кандай кырдаал бар да. Мисалы, мен нервтери уктап калгандыктан ойготуш керек дейт. Имплант ошол чип сыяктуу болгондуктан кулактын угушуна жакшы нерсе түзүп берет дейт. Операция менен жасалат экен. Баасы $15.000 деп жаткан, баш аяк кошкондо $8.500 жакын каражат кетет деп. Мынча каражаттабы чынында өтө кыйын. Колуңда чакан туруктуу бизнесиң болгондон кийин, же туруктуу бир нерсең болгондон кийин дарыланып кетүү кыйын. Антан буттун базышына жол болбойт дейт. Өткөндө Сабырбек байкеге барсам, операция жасатпай эле кой, өзүң аракет кылып басып турсуң. Эми операция кылсак такыр баспай калсаң эмне болосуң дейт. Бирок ал четинде ойлонуп көрүп, ишени эле алып турууну туура көрүп турам азырынча. Ал кезде атамдын дары дайыма үйдө боло бербейт. Үйдүн түйшүгүн дайым өзүм көтөрчүмүн. Адаттагыдай эле жумуштар менен чыгып, эми муну кырсыктап коет. Кандай кырдаал болгон күндө дагы алгачкы жаңы жыгылганымда анча деле көп билине бербеген, бирок катуу оорутчу. Убакыттын өтүшү менен улам ден соолук жоголуп отуруп, балыштан температура такыр түшпөй, ага кыйынчылык болуп, кан тамырларды кызып калгандагы жолдору болушу мүмкүн деп жатышат. Билбейм, бирок азырынча толук диагноз кулактыкы 4-степень дейт. Двусторонняя глухота деп аталат экен. Бул нерсе менен угуп кетүү такыр мүмкүнчүлүк жок. Болгону ушул кохлеарный имплант дегенди салдырса угуп кеткенге жол ачылат. Башка жолу жок. Ал канча сом болот экен аппарат? Сом менен алганда 1,5 миллион сомдон ашып кетет. Мындайча айтканда, бир жакшы үйдүн баасы десе да болот.
Жашоо шартыңыз тууралуу кенен айтып кетсеңиз. Жашоо шарт тууралуу айтсам, бирде үйдө, бирде ылдый, бирде бар, бирде жок. Көрүп калган турмуш. Жашоо шарты жөнгө салалы деп дайыма ошол жумуштарым менен жүрө берем, ары чыгып, бери чыгып. Дерлик үйдө болбойм. Көп басканы ден соолугума да пайдасын берип атат. Ошондон улам жумуштарым менен басып жүрө берем ары бери. Мисалы безделик болуп басканга караганда ошол жумуштарым менен басканы улуктуураак болгондуктан ары бери көп басам. Менде спортто универсалмын десем болот, өзүм каржат жагы жакшы болсо каалаган жагына катып жиберсем болот. Негизи өзүм менен спортту үйрөнүп кол күрөш. Армрестлинг деп аталат. Бул боюнча Азия чемпионатына бар 2-нчи орунду алган болчумун. Дүйнөлүк турнирге бар 3-нчи орун. Ал эми Кыргызстан ичинде бир канча жолку чемпионмун дейсиң. Бирок муну менен чектелип калбай штангага бар Азия чемпионат алгам. Жакында да ошол Азия чемпиону өткөнү турат. Учурда даярдык үчүндө. Бардык жака кеткен каржатты өз чөнтөгүбүздөн төлөйбүз да. Мисалы бир жерге барып катышыш үчүн эле болбой калды. Эми алыскы районго барыш үчүн 5000 сом керек деле. Албетте бул сумма үчүн иштешибиз керек да. Тренер болуп иштейм деп калдыңыз го жана кадр сыртында ошол жөнүндө айтсаңыз. Тренерлик жумуш негизи эле өтө оор аябай. Балдарга ар жак бери жан көргөзүп бересиң. Мисалы кулак укпаган эле бирөө келип калышы мүмкүн. Аларга көргөзүп берип туруш керек. Же болбосо карап турбасаң темир түшүп кетет. Байкабайт да алардын да мен сыяктуу кулак укпайт. Анан байкабай калып темир басып калбасын деп карап турасың. Алысыраак отургандан да коркосуң. Буга себеп менде кулак укпайт. Алар жалгыз тренировка кылып жаткан болсо карап турбасаң, эгер темирдин алдында калып калса дем жетпей өлүп калабы деп да коркосуң. Мындан улам тренерликтен деле жумуш өтө оор болуп калат экен. Кайсы спорттун түрүн үйрөтөсүз? Көбүнө кол көрөш, ошол өзүбүздүн элде штанга төрткөн же кол көрөштү үйрөтүш керек болот. Цехте иштейткенсиз кыйналбайсызбы? Кыйынчылыксыз жумуш жок да. Бардык жумуштун өзүнүн түйүшү бар. Жана калса жаткандын да өзүнүн чоң түйүшү бар. Бош жатпайын деп эле ошол жашоону жакшыраак кылып ичип жеш үчүн эле күнүмдүк тамак ашыңды таап алыш деле кыйын. Мисалы цехте отуруп калып бир күнү 200 сом табасың, бир күнү 500 сом, кээде жумуш жакшы болгондо 1000 сом табасың. Кээде такыр жумуш болбой калган учурлары болот. Кээде цехте сезон бүтүп калат. Айтор кыйынчылыктуу учурлар көп эле болот да, баштан көп учур өтөт. Мунун баардыгына тең жөн гана сабыр менен эле чыгып келе жатабыз. Эч кандай неме кылбайбыз. Кийим тигесизби цехте? Катарда ушул футболкаларды деле өзүбүз тигебиз. Ошуну өзүңүз тиктеңиз. Бош болуп отуруп калганда материалды келсе калып өзүбүзгө тигип алып кийип жүрө беребиз. Футболка сатып алуу деген түйүшүп жок. Футболкага кеткен акча деле бир күндүк тамак аштын акчасы да. Анан өзүбүз эле тигип алабыз цехтен. Каяктан үйрөнгөнсүз тиккенди? Алгач шейни цехтерге барып жумуш издеп, аябай эле кыйынчылык болду. Ден соолугуң жок болсо сени жумушка кантип алабыз? Эртең күнү бир нерсе болуп калсаң эмне болот деген сыяктуу нерселер болду. Бүт цехтерде эле кыдырып иштеп, күнүмдүк сабашка жумуштарга чыкчумун ал кезде. Азыркыдай улуттуу жумуш жок. Бул жерден көз заводко жумуш издеп барсам, ошол жерде таанышпай кетиптир, эмне кылып жүрөсүң дейт. Жумуш издеп жүргөм десем, азыр туруп бир жерде тааныштарымды чалды. Көп өтпөй Рустам деген байке келди. Келип, мени көрүп, келе берсин цехке үйрөтүп өзүбүз жумуш кылабыз деген. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Жашоону улаганга акча бербе, балык улай турган укурук бер деген сыяктуу. Ошол сыяктуу Рустам байке укурук берди десем болот. Технологторго даярдап үйрөт деген экен. Алгач түн уйкумдан калып кыйынчылыктар аябай эле көп болчу. Азыр Кудайга шүгүр жакшы эле иштеп калдым. Башта брак көп чыгарсак азыр андай нерсе жок. Бракты кайра сөөгө отуруш деле өзүнчө бир чоң түйүшүп болот да. Аны оңдоп чыгыш керек. Андай нерселердин баары тең жеңип артка калтырдык десек болот. Шери цехте иштеп жүргөнүмө башыга 3 жылдай болуп калды. Алгач жаңы иштеп жүргөндө топчуда же кнопкача ушундай күнүмдүк жумуштарды 2 жылга жакын иштедим.
Азыр 1 жылга жетти элек, бул жерде шүйүн сыяктуу кийим тиккенди үйрөнүп алып. Эртең менен туруп алып ошол жака кетем, ичкен тамагыбыздын баары тең ошол жерде. Столовойго жаздырып койчу беребиз, так айлык тийгенди төлөп коебуз. Дээрлик үйдөн тамак деле ичпейм, ошол жактан эле курсагымды өзүп алып жүрө берем. Азыр спортсмен болгондон кийин эми курсактын көлөмүн деле айтпай эле коеюнчу. Жакшы эле курсактын көлөмү бар. Цехта канча саат иштейсиз? 13-14 саатка чейин иштейм. Алым ачакта. Кээде кыйналып калганда эрте кетишке туура келет. Зал күндөрү бир аз кыйынчылык болуп калган учур болот да. Залга барып өртөн бир көтөргөндөн кийин алыңдын баардыгы тең кетет. Залдан кийин келип алып иштейм. Эртең менен туруп залга кетем. Жумушка кетем. Жумушта барып кройлорумду заготовка кылып коюп, кайра залга барып, кайра залдан келгенден кийин калган кройлорумду тигип коем. Ошентип убакыт өтүп кетет. Телефон деген нерсени дээрлик деле кармабайбыз деле. Мен деле отуруп алып телефонду карайм. Башкалар да жакшы да кулактары угат. Видео коюп алып улам телефонду карап коюшуп иштей беришет. А менде андай нерсе жок болгондуктан жазуу келип калса убакытты өлүп ага жазыш керек болот. Ал учурда бир үчтүк кроюң бүтө тургандай убакытың кетип калат. Өзүнчө эмне жөнүндө кыялданасыз? Алдыдагы максаттарыңыз жөнүндө айтпайсызбы? Адамда кыял вечно жашайт го деп билбесе керек. Ар нерселерди ойлоносуң, кээде туруп ойлоносуң. Мисалы адамдын кылган мамилелерин көрүп туруп, мисалы ошол эле сени тааныган адамдар сага туруп кээде жамандык кылып жатса ойлоносуң. Ушул жакшы адам деп айтыш үчүн өлүш керек беле деп. Ал эми кыялданган учурлар көп эле да. Мисалы эл катары мен деле турмуш куруп, же болбосо үй салып алсам деген пландар менен жүрөм. Эми жалгыздаrak баары бир токой болбойт экен да. Канчалык аракет кылган күндө деле баары бир алдыга жылыш аз болуп жатат эмнегедир. Өзүң үчүн эле жашаган сыяктуу боло бересиң кечке чейин. Ал үстү жалгыз отуруп чай ичиштен деле кээде эриңип калган учурлар болот. Жалгыз отуруп чай ичкенге караганда топ менен отуруп алып чай ичсең жакташып тамашалашып коюп иче бересиң табакты. Качан үй бүлө курайын деп жатасыз? Буюрса. Быйыл үй бүлө курсамбы деп пландап жаткам, бирок кырдаал болбой жатат. Анын үстүнө бир жагынан ата-энең болбосо, же болбосо үй жайың болбосо түшүнгөн кыздар дээрлик чыга бербейт экен да. Эми чыккандар деле болуп калат. Кээде жылдызыбыз келишпей калат дегендей. Анын характери башка, менин характерим башка деген. Ал башка да, мен башка да болуп калабыз да. Жок учурда жалгыз эле жүрөм. Достор айтпак, карт бери болуп түттүк го. Канчадасыз? Быйыл 27 толдум. Көргөндөр 27 десиң дейишпейт. Кичинекей бала катары эле. Мен жөнүндө ар кандай тамашаларды айтып калган учурлар болот. Кайра кошулуп аларга өзүм кошулдум деп коем. Эми зерикпеген убакытта. Башта мен деле мисалы өзүмдү күзгүдөн карагандан тартына берчүмүн. Буга себеп ден соолукта көйгөйдөн улам, басканымдан улам көйгөй жарала берет да. Мындан улам бара адам өзүнүн толугу менен өзүнө сиңип кабыл алганга чейин бир аз кыйынчылык болот экен. Ошол учурду басып өттүм десем болот. Азыр тескеринче мени шылыңдагандар болсолар ошо өзүм шылыңдап койгон учурлар болот. Эми бул өзүмдү толук кабыл алып көнүп калдым десем болот. Мурда суицидке баруу оюңузга келген эмес беле? Эми андай нерсе менде жашабаса керек. Суицид деген нерсе сыяктуу нерселер өлүп калса керек деп ойлойм. Болгону стресс сыяктуу нерселер болчу. Мисалы атам каза болгондон кийин 2 жылга жакын өзүмө келе албай жүрдүм. Эч нерсе кылбай эле жатып калган болчумун да. Арыктаганымды айтпай эле коеюн, эми 43 кг салмак. Күч деген нерседен эч нерсе жок. Ары бери басып чыкканда кичине бассам эле кышылдап дем жетпей калчу.
Азыр ошол нерселердин баары тең артта калды. Ары бери көп базаны көйгөй деле жок. Десилдагы көйгөй ошол күн сууктаганда жаман жери тарамыштардын тартып калар учурлар болот. Мындай учурда мисалы кээде уктап жатканда тарамыш тартып калса ойгонда калып жазып койбосом кыйынчылык аябай жаратат. Bir gün kечке чейин ооруган учурлар болот. Анан ден соолукта көйгөй болбой турса иштегенге деле көңүлүм чаппайт да кээде туруп. Канча квартплата төлөйсүз? Бул жери кышында 3-4 миңден ашып кетет. Ал эми азыр 2,5-3 миңдин тегериги болот. Азыркы учурда 3 миңден төлөп жатам, буга эшиктеги кымбатчылык болуп жатпайбы? Ага жараша квартиралардын да баалары өсүп жатат. Сиз үчүн жашоодогу эң маанилүү нерсе эмне? Жашоодогу маанилүү нерсе бул ден соолугуңдагы көйгөйүң жок. Эл катары үйлө күтүп, эл катары жашаган жашоодо өткөн маанилүү нерсе жок болсо керек. Алардын нерселердин, андай нерселердин бири да жок болгон күндө деле мен үчүн азыркы учурда чоң апамдын амандыгы маанилүү болуп жатат. Анын жашы уже 87-ге келип калган. Кичинекей кезинен багып чоңойткондуктан аябай жакын. Бат-бат бара берем. Кээде жумушта кырдаалга айланып аябай чарчаганымда бара албай калган учурларым болуп атат. Ал үчүн азыр сезон болуп атат, иштеп алайын деп тотунуп жүрөм. Ким билет, азыр мен бул нерселерди ойлонуп тотуруп акча чогулткан күнүмдө деле эртең күнү ден соолугумда көйгөйүм оорулашып кетсе, тапкан акчам кетип калышы мүмкүн. Мындан улам өзүмдү өтө деле кыйнап иштебейм. Алым ачыкта. Атаңыздын бир туугандары менен катышып турасызбы? Атамдын бир туугандары бар, алардын деле өз турмуштары, өз көйгөйлөрү бар дегенде. Кызыгы мен аларга эмес, алар мага жардам берсе жакшы болот деген. Туруп эле кээде туруп менден каржы сурап калган учурлары болуп, мен алардан сурабайм деле. Себеби өз турмушум менен кеткен. Болгону мендеги көйгөй ошол болуп атат. Мисалы, өзүм турмушумду араңы тартып жүргөндө ар бир адамга турмушу оор арба сыяктуу, алар деле өздөрү араң тартып жүргөн сыяктуу мен деле араң тартып жүрөм. Бирөө мага салыштырмалуу жаш болсо жакшы туруп, менден каржы сураган учурлар бар кээде. Бербей койсоң жаман көрүт. Ана берип койсоң кайра кайтарбайт. Көйгөй ошол болуп калат. Азыр эмнеге көбүрөөк муктаж болуп турасыз? Учурда каржат деген нерсеге көбүрөөк муктаждык болуп жатат. Кохлеар имплант дегенди салдырып алсамбы деп. Муктаждык ошондон болуп атат. Импланттын эле баасы 1-3 жакшы машинанын баасы болуп жатпайбы мындай жетип. Мамлекеттен пособия сиздерге бөлүнөбү? Эл катары алып турсам пособия төлөп беришет. Бул өзү өтө муктаж болуп калганыбызды ал эмес да. Оны ошол жашообузду жолго салып алса деп төлөп беришет. Бирок зарплата же бир нерсени ичпегенге жетет деп айта албайм. Мен аябай көп базам, ары бери көп жүрөм. Тем более жана эле айтпадымбы, спортсмендин постагынын объему 570 эле. Бир турганда 3 порцияга жакын тамак кетип жатсын. Нерсеге жете бербейт да, көп нерсеге жете бербейт. 6000 сомдо 63 порция тамак жесем кая гана жетип берет. Тамам жетпейт. Мисалы мен жөнүндө кээде туруп сөз болуп калат. Мисалы бирөөлөр сүйлөшүп отуруп калсак кызга берем, ошо эмне жөнүндө сүйлөшүп атат болду экен. Мына көздөрүн Кесиптештер арасында мен жөнүндө дагы жакшы сөздөр болуп турат, ал эми туугандар арасында билбейт экен, эмне жөнүндө сүйлөшөт экен. Бирок мен жөнүндө сөз болсо кызыгып карап калган элем бар. Достор, азыр менин операторум Эрлан мырза менен кол күрөштүрүп көрөйүн дейт. Эрлан байке, менин операторум сиз менен кол күрөштүрөм дейт, күрөштүрөсүзбү? 1, 2, 3.
Ерлан байкем болуп. Ерлан байке. Ерлан байке күчтүү экен. Аябай күчтүү экен Ерлан байке. Мындай кармаганда эле күчү билинет экен. Колду аябай кысып, мындай катуу кармап койду кармаганда эле. Аябай күчтүү экен Ерлан байке. Кармаганда эле жеңилериңерди билет. Анан кайтып жеңилбей коймогон экспорттун чебери болуп турса. Мен жаш бала менен күрөштүргөндөй эле күрөштүрүп койду да ойноп элечи. Аябай күчтүү экен Ерлан байке. Эгерде сиз Камчыбек уулу Эрланга жардам берем десеңиз, экрандагы номерлерге байланышып, банк эсептерине акча которсоңуз болот.